Valla keldik ya özümüz. Gel bizim bol boyutta bizim bol boyutta olan. Gelbesin hiç bol boyutta. Buna şunday ne ayırlar alıp gidiyoruz anan cerdi görüyoruz falan. Anan giyin nimete özü çok olamazsın. Cerdi görüp anan bir Tamam olayım. Arkadaşlar siz sorun. Азыр президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов 30 айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолугушууда. Бир нече арыз муңдары бар экен. Жер талаш жана башка. Азыр ошого кетип атат. Жанаке артынан ошончо жүрөгүнө бук толуп ушундай канча жолу арызданса дагы чечилбей келаткан маселелерини акыры эми ушул губернаторго, Ош облусунун губернатору Зиядин Жамалдиновго айткандыктан азыр эми ошону өз көзү менен көргөнү, маселени болсо жеринен чечкени кетип жаткан учуру. Алда да кандай кызыктар болот, маселелер козголот. Чогуу байкап көрөбүз. Бизден алсабай туруңуздар. Мына ушинтип бир нече айыл өкмөт, бир нече райондорго кокусунан барып, губернатор жана орун басары Данияр Жаникулов ушундай рейд уюштурат. Соц тармактардан биздин YouTube каналдан көрүп атасыздар. Дерзкий рейд. Бүгүн дагы ушундай рейд жүрүп атат. Губернатордун артынан кетип аткан мамлекеттик кызматкерлер, булар жер адиси, салык кызматы жана башка тиешелүү кызматкерлер. Айыл өкмөт, аким başka birinin nasıl da satıyor. Nasıl başından ayağına da 2 hektar diyor. Азыр эми ушул жерде 2 гектар жер мыйзамсыз сатылган дейби, же болбосо ушул жерди бериш керек дейби? Кыскасы, азыр элдер өзүнүн арыз муңдарын, маселелерин айтат. Жеринен көрүш үчүн ушул жерге келдик. Мынакей, ушунча эл. Bu yağı mına çekeden başlap falan 32 hektar şu celinin ümesini. Balasına, çakasına. Yoldan ıldığı da mı? Yoldan beri cağı. Yoldan çoğur. Çoğur cağı. Buna yerde 32 hektar çıkmaydı da çoğur. Çok bunu yaklarından beri çıkart falan, üstü yağından beri. Onun yanında çek arası var da şimdi bunun jip buram bol 9,5 bin bana onda çekeleri tutmaya ona zabordu tuttular. Oşanın işleri 32 hektar oşanın demesi. Bir yıl adamdı. Bir yıl adamdı. Bütün cahit bolup hesaptelgen eken burun. Neme olgan eken şunday olup bir adamın koluna ötüp ketken. Var o neme gederi olam. Kanal gaderi. Kanal gaderi. Bu ne üst yağı da var. Şu mına şu jelleri tegizde şu jellerke aylık hükümet berse gene adamda emek tübetli olam. Çek bolatını. 4 bin neme var deyip koyla turgan yer girer. Ol 10 hektar minnette var ana senatörün ordu var. Dedim bizden buna hazır basıp görüyorsun o tegizlikti.
sotqa bergen elek, oşo yerde da bir gelini var. Oşol bizge 90 sotuk bizge girip ketip uşu menen oğlu sottu, rayın sottu. Ulan şu bir aydan bir ayga cıldırıp koyuyoruz, je bir jağına çeçip berбейт, je neme etbeyt. Onda kılayım bana. Cer adisini koyalım mı? Siz ayet bittiğiniz o şeyde. Kim cer adisi? Yakaç şu. Bu yer özü mандай жерде ilgari ат көрүнүшү базанын турган орду болгон, ат көрүнүшү база болгон. Ошонун общий жалпы аянты бул жердики. Нар жактагы жерлерди кошкондо 40 гектар жердин аянты эли. Ошонун ичинен 24 гектар жери жайыктын жери, анан калган 50 гектар 77 соток жери эски калпы конуш. Мына мал сарай элгерки баягы ат көрүнүшү иштеген жумушчулардын үйлөрү болгон. Анан 2005-жылы Отсадыр айыл өкмөтүнүн токтому менен 4 жаранга 32 гектар жери токтому менен сатылып кетти. Эми 4 да аслында 32 гектар жер ошол 4 жаранга сатылып кеткен да 2005-жылы. Олорду полный документтерин сактадык. Мына Турганбаева Айнура дегенге 6 гектар, Атамбаева Нургүл дегенге 6 гектар, анан Бекмаматова Бактыгүл дегенге 10 гектар, анан Атамбаев Райымкул деген жаранга 10 гектар болуп, общий 32 гектар жери сатылып кетти. Мына жерде 2 гектарчы бабы, медике. 12 гектардан. 12 гектарчы. Ол азыр сотто каралып атпайбы? Sotda qaraldı. Zeydan İslamович, ал жерде Турисбек Молдоевичтин тапшырмасы менен уже кул шагылдар төгүп, участкага бөлүп аткан жерден бизге жарандар кайрылганда жеринен келип бүт алдырып токтотконбуз да. Азыр сотто каралып атат. Geçe daha geldimdir. Бүгүн сот Бүгүн саат 4-те Бүгүн дагы сот бул жер боюнча. Ал жакка эми убактыбыз болбойт барганда. Az bir hadisiniz gitti. Бар болсо. Балам, биздин ушу 2 гектар жерге мына биздин үйдү кирип кетти деп, бизди азыр ушу сотко берип, ушу жерибизди алып бергиле деп атат. Биз мына ушу жерге 50-60 жылдан бери ушу базда жашап жүрүп, мал багып жүрүп, ушу үйдү салганбыз. Эми ушу кирип кетти деп бизге сотко берип атат. Kim berip atat? Satып алган киши. Keyingi satып алган жер Кийинки адамдар. сатып алган кишилер. Бизге ушу 2010-жылы приказ чыгып, 18 июлга ушу жерден жер берген. Ошо приказ чыккандан кийин салганбыз үйдү. Эми ушу кайра өзүбүздү ушу 8 соток жерибизди кайра ушу бизге кирип кетти деп бизди сотко берип, эме кылып атат. Сотко барып атып чарчадык биз. Карыганыбызда. Менен чалма майып. Мен ушу балдарым менен жашайм. Баламдан 5-6 баласы бар. Эми ушуну силерде эми жакшы адилеттүүлүк менен чечпесин. Бүгүн да сотко барышыбыз керек. Эми мындай эми сот иштерине биз аралаша албайбыз, чынын айткандачы эми алай. Ошондуктан мына айыл өкмөттөр турат бул жерде. Айыл кеңештин депутаттары бар, төрагалары бар, турабы? Бар. Эми ошол айыл кеңештин депутаттары шайланган ушул жерде кызмат кылабыз, элге кызмат кылабыз деп депутат болгон ошолор аракет кылыш керек эле ошол жерлердичи. Мына азыр мына берилген 32 гектар жер боюнча дагы эч ким келген эмес бул жерге. Ошону алгандан бери эч ким келген жок. Geçe ona жерде патысансабыз бар балам. Ошо патысансаны жылдырып биз мыяка чек беребиз деген анан туюп жүр. Анан билип жүрөбүз. Ого дер билбеппиз. Бизде окуй анакка жылдырат, же мындай болот, андай болот, ол эч агыле болбой турган жер экен эле. Биз ошондо отургутуп жүрүп, акыры буягында пишип Мына бүткөн биздин экен. айылда мына корпуста жашайт. Ушул жерде 2-3 үй бүлө келиндер 2 конат корпуста жашайт. Ушу бизге жер бергиле десе, аэропорт болот деп жер бербей келип, мына эми гектарлап ушу жерлерди алып атат. Ушу жерден бизге берсе болбойбу беле? 2-ден 3тен балдарыбыз отурабыз. 2 комнат немеде корпуста Мына отурушат. үйдүн состоянияларын бар эски бербейт. Бул жерде эме абалар сүйлөбөйсүздөр сиздер. Бардык эле аялдар сүйлөйт бул жерде. чында ошо Ila zeytinlik amneda. Жердеги айылдарга берсе O болот. жерде биринчи муну биз билбей элек. Эми эмне болуучу, эмне болуп, кимдин артында, ана жерде процесс бар, анан жылдырдык да. Жылдыргандан аны ошондо билип атабыз. Анан биз ушу процесске кала бербейби десек, процесске бардык. Мен жылдырып берем, каалагандай кылгыла деди. Мен деп бардык документтерим бар деди. Олуңардан келгениңерди кылып алгыла деди. Анан ал жерде ошол эмеси бар, малчысы бар. Десек, ошону бартыр ошо Жайлатанбаев айтып ушуну процесске калып кала бербейли десек, жок дейт.
мына жер керек болса патшасаны қалада жылдырып алған. Біз жылдырып қалған жері қой. Онда да кем алып тұрып, қила жаңжал болды. Bu ece менен да ұрысып кетті. Анам мен барды, анам барып қызық қалағанда қылып алған қолыңардан келгенін қылып алған. Biz onu bilmeyi dedik onu. Ana Alaybaz'ın canındaki Cıldıravuz degen 10 hektar da moşol aldı. Oşol satılıp kettir olar. Tegizlik sulu жерdi da. Азыр анда мында айыл өкмөттүн жер адиске биз тапшырманы берели. Дагы караңыздарчы, кайсы жерлерде бар экен. Баарын көтөрүлүп бар документтер. Болуп турбу? Анан кийин мыйзам бөлүгүн биз карайлы. Эми ошо мыйзамдуу берилгенби, же мыйзамсыз берилгенби, мыйзамсыз сатылганбы? Ошону тактайлы. Эми алган адам мен мыйзамдуу дейт деп алам. Жок, мында. Эми силер текшерип неметесиңер. Мыйзамда текшеребиз. Эми бир жери балки мыйзамсыз болуп калышы мүмкүн болот. Мисалы дейми? Ошондо боло турган болсо биз дароо сотко кайрылып, сот аркылуу чечпесек муну жөн чече албайбыз. Себеби дегенде баарын документтештирип алган да аларчы азыр. Ошондуктан биз азыр мыйзамдуу жагын карап берели андай кылып. Жок, ушу бизди эмне силерди аэропорт болот жылдырабыз дейт, олорго эмне берет. Аэропорт бизге керек экен, олорго керек эмес, мына сатып алып туруп каалаганын ала берет экен. Бир адам эле. Ошол аэропорттун жеринен кылайлычы, кайсы жерден да баштаган ошо аэропорт курабыз дегенчи. Аэропорт курабыз деген жер куд ушул жерлер кирет картасына. Болбосо бизге баштартан жер берсин. Курабыз деген тапшырма 2015-жылы берилген да. Анан 2014-жылы обл администрациядан комиссия түзүлүп, ошол обл администрациянын комиссиясы менен 30 адыр айыл өкмөтүнөн 236 гектар, мадыдан 236 мадыдан 234 бизден каралган да айыл өкмөттөн. Каралган корутундулар берилип полный. Обл администрациянын, Кара Суу администрациясынын буйрук токтомдору чыккан. Андан тышкары 30 адыр айыл өкмөтүнүн кеңешинин токтому, айыл өкмөтүнүн токтомдору чыгып, уже полный пакет документ даярдалып, Рейстер тарабынан даярдалып, полный ояка представленияга берилген да мындай болуп. Бул 2017-жылы ошо полный корутундулар алынып, анан Бишкекке правительствого сунушталган да. 2012-жылы токтогон экен, берди кел изилдеп бүткөн экен. Аэропорттун курулушу курулат дегенге чейин уже 2005-жылы Жалил Атамбаев өтүп кетип атпайбы? Эми мындай кылалы, биз аэропортко тийип эле турайлы, аэропортунда туруп турсун, туурабы? Мына азыр биз ушул жерде сатылып кеткен жерлер боюнча азыр иш жүргүзөлү, ошо боюнчачы. Зияднага мына да бир неме да. Мына аксакалдардын эжелери сүйлөштү мына жерде. Ушул жерде 32 гектар жер, 32 гектар жер ушул өкмөткө калса болсо чоң пайда болот эле да бир жагы. Анан ушул 32 гектар жерди алып атканда 2005-жылы алып аткан мезгилдерде элге айтып бир неменин негизинде алынган эмес. Ошо 17 жылдан бери өздөштүрүү максатында алган болсо дагы өздөштүрүлбөй жатат. Эч кимге же оягында эмес, же бул жагында эмес. Бул маселе уже азыр сиздерге айтылып бүттү. Андан тышкары деле мына биздин айыл өкмөттөрдө деле чоң иштер болуп атат да. Мына азыр биздин Нур-Султаныбыз жакында келди, биз Нур-Султанга биз эч бир неме жок. Бизге кайра айылыбызга кичине болсо дагы бул пайдасы тийип, азыр болгондон баштап жакшы пайдалар тийип атат. Биздин мектебибизге, башка нерселерибизге немелерчи. Андан тышкары наркы анал сайдын наркы бетибиз бар. Ошол бетте 2 гектар жерибиз бар. 2 гектар жерде 33 чек берилген. 33 чектин ичинен биздин айылыбыздан жана Кызылабад айылынан бир адамга дагы бир чек берилген эмес. Андан тышкары мына бакты мен өткөндө тактаганда 14 гектар жер бар. 14 гектар жеринен 3 гектар, 4 гектар жерде без трансформация ошол жерде азыр бөлүнүп бардыгы алып документтештирип турат. Бул жерден ham айылдардан биринен ham эч кимге чек берилген эмес. Чек берилсин десе айтсын. Же Жипурам айылынан, же Кызылабад айылынан. Бул жерлер турат. Ол жерлерди караштырышыңыздар керек. Биз аз бир эле ушул неменин жанына такалып атабыз. Бул жерде мына 2 гектарда дагы мурун жолу өздөштүрүү максатында деле берилген экен. Анан бирөө сатып алып туруп, аны Бишкектен алып барып туруп берге чекке деп турула берген. Алгой эми ал мыйзамдуу мыйзамсыз бааны сот өзү чечет анычы. Эми биздин максатыбыз ушул. Сизден кайрылып аткан себеби. Ушул жерге ушунча эл 75-жылдары, 72-жылдары белгели отурушат. Şu bir korpusta, 2'den 3'ten үй bölөсү менен. Ошого, ушул жерде биз азыр ушул жерде кичине жерибиз калды. Ошол жерге айыл өкмөттөрүнөн суранып атабыз.
кичине болсо да бизге сиздерге 2 гектар 3 гектар болсо ham чек бериңиздер. Канча жылдан бери отурабыз деп кайрылып атабыз. Айыл өкмөттөн биздин азыр жалыбыз жок. Бирок мындан мурунку айыл өкмөттөрдө мына кече жакында 1 жыл 2 жыл 3 жыл мурунку айыл өкмөттөрдө көп суроолорубуз бар. Себеби мына ушул жерден өзүнүн наркы бети көп жерлер без трансформация турат азыр. Ошолорду берилип, Отсадырдан, Караөдөдөн бардык жагынан келип берип койгон. Биздин айылыбыздан эч ким жок. Ушул жерде мына азыр бу бек айтып аткан жерде мына айыл өкмөт иштегенде полный бөлүп алган. Өздөрү бөлүп алган. Ошо неме туурабы жерде алгандар? Ошол чекти биз билгенибиз жок. Азыр 5 сотка 6 сотка неме койгон, барып көрсөңүздөр да болот. Ошол жерде 3-4 балдарын көргөндөн неме бирөөсү чек берген жок. Аякта биз таанылгандар келип алып атат. Ушуну жазып алдык эле. Ушуну айыл өкмөттүн мына немелер билет. Мурунку айыл өкмөт билет. Мына төлнөкө кылган ушуларды. Мына бала эми жаш, бу бала иштеп атат. Мурункулар ушул жерде бир чек алган жок ушул жерден. Аяктагылар эми билип атат ошондорду. Ушунду вопросу койлду да ошо бу жерде 3 гектарлерди айыл өкмөттүн мына өкмөттөр билет полный бөлүп алышкан. Иштеген өздөрү бөлүп алган. Ушундай элге берсин ушул чекти. Ошо суусу бар үстүндө, булак бар. Ушул элге берсин ушуну. Зата мына бул жерде эч ким чек алган жок. Ушул чек деп жүрөбүз. Мындагы аяктагы ушул билген неметени билип калып атабыз. Ушул жерде азыр трактор менен чек кылып бөлүп койгон. Биз таанып биздин саткандар ham бар ошо. Бу жерде депутаттар бар. Мына жерде Асан деген депутат бар. Аяктагы жерди шимшилеп жүрөт. Мына билет бардыгы. Асан мошенник деп коет ушу депутат. Депутат өз элинин атынан болгон. Муну ким шайлады? Мошенник. Ошого шайлаган. Кутту ошо бала кылган. Мына жерде ана чекте нелеле полный. Бирөөнүн кайерде бош жер болсо шарт барып алып неме ошондой кылып атат. Асан деген депутат бар. Мына билчет мына жердеги да бар. Конторский бардыгы. Кайердеги путтун немени кылып ошо. Ошолор саткан. Ушу неме ушу Жок адамдарга сатып баарын берди. ушу ханден берки баасы билет ушул. Мен булайындык эмесмин. Менин кызым мына үй менин кызым. Булар жакында кан жутуп атат. 2 гектар жер уже сүрдүрөбүз да. Кандай закон ошо жакка чечилсе, сүрдүрө беребиз. Сүрдүрөбүйбү? Ошону дагы бияктап чечип. Мына атайын келдик ушу маселелерди ушу жерден жеринен барып көрөлү. 2 айдан бери ушундай. Текшерип берейин депчи мына. Мына Кара Суу районунун акими мынакей, акимиңиздер мынакей келсе керек бул жерге келгенсиздер. Жок, бияк келели. Мына азыр келди. Анан эми акимге тапшырма беребиз. Бул жердеги айыл өкмөт башчысына тапшырма берели. Ушул жерден караштырсын. Мына айтып аткан жерлериңизди ана текшерет бирөө болотчу. Ушу трансформация кимге чек берип атат, кимдерге берди, кантип берди. Ал мыйзамдуу жерлерби, мыйзамсыз жерлерби, алардан бирөө толо текшерип бардыгына. Жыйынтыгын чыгарып анан кийин силерге малындайбыз. Сатканда мындай бир неме аксион коюлуп, элге жарыя кылып, анан кийин сатылчу эле бу же өздөштүрөм десе проектиси болуш керек эле. Эч баласы жок, башка мына турат жерлерди ээлеп алган. Биз болсо мына какшап жүрөбүз. Азыр айттым го, эми алар документ кылып алыптыр да. Азыр биздин бир эле жолубуз ошол сотко кайрылып туруп, сот аркылуу чечебиз. Туура айтып атасыздар азыр. Эгерде ал жагы мыйзамдуу болуп, баары жок кагаздары туура боло турган болсо, анда биз жана айткан маселени айтабыз. Ошо 2005-тен бери эмне кылдың бул жерге депчи. Туурабы? Эч кандай эчтеке өздөштүрүлбөсө, бир көчөт экпесе, же бир эгин эгилбесе, жөнүндө турат экен. Анда бош жерлер болсо, кайра кайтарып алганга да мыйзам жол беришсе керек, ал жагын карайлы. Балам, болбосо биз ушу такансы садыр менен немеге дерип барабыз. Ояка барбай туруңуздар, биз чечебиз. Эмне кылабыз анан? Айла келди. Ушулардын эле сөзү болуп кете берет экен да. 85-жылда да 4 баласы бар. Ал квартирада чеги жок. Ушу жерде мына өкмөттүн иштегенде Эки бала, эки келин менен отурабыз. Бир үйдө мен 4 та келин менен отурам. Чекке барып эле айыл өкмөткө барсак, айыл дейт. Тоңбалдарын уже үйлөй турган, үйлөш керек. Азыр чеги жок. Түндөсү келип тартып кетип атат. Үйлөй турган эмес, 4 та балам бар, ошого чек болбойт. 5 балалуулар бирөөсү дагы алынек. 20 бөлгөндө билип атабыз да, уже бергенден күнүгө тартып кетип атат. Bir minutта азырчы. Мына азыр сиздер айтып атасыздар, айыл өкмөт башчысы
Siz yerelde soldukta yıldan beri işteysiz de. 4 yıl. Sizge meseleni Bilesizmi mına jerdeki ağzı toptan ki aylıq ötünde böyle olgan diyor. Kaysi yer bu diyor. Biz gösteririz. Ol yer. Gerard siz söyleşetçi. Ol yer 2015-жылы Мурдагы Асан Базыбай уул иштеп жүргөн мезгилде облус исполкомунун токтомунун негизинде 35 гектар жер госпесхоздун жеринен 30 адыр айылынан 39 гектар ошондой облус исполком чечиминен архитектура менен согласованный генплан түзүлүп таркатылып кеткен жерлер экен. Aylanan Bartın'ın bazı aylarından çok Bunu hazır beri oda Men 2015-жылы мен иштеген эмесмин да бул жерде. Hazır bergen çıkarır. Жок, азыр берилген жок. Ошол мезгилде таркатылып Жок, менин чегим болсо айтсын мына эзелер. Сен меники барбы же меники? Неме? Жок, силер туура сүйлөгүлөр да. Туурусу, мына жерде Өзүңүздөр мен берип алдым. Жок, айлап кетти. Балдарыңыз шегел албайды. Қанша жылдан бері жүршөт, 3-тен 4-тен балдары менен аркайып жерде жүршөт. Bunday kılalıda men hazır turaki aylıq ötünde kapışma bergen. Tuğra rayon boyunca hazır 61.000 jaran çekke muhtaç bolup atat бүгүнкү күндө. Ар бир айыл өкмөтүндө çekke muhtaç jaranдарыбыз бар. Мына буларда бүгүнкү күндө Нур-Султан тизме бар, турабы, Бар. Ошол тизмени мына жер комиссиясы менен анализ кылат экен. Биринчи кезекте аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жанагы сиздер айтып аткан бир үйдө 3-төн 4-төн 2-ден келин отурса, ошолорго белгилеп атабыз. Ай колунда барларды айтыш керек. Мыйзам туура бир жаранга өмүрүндө бир жолу чек алган укуктуу. Бирок азыркы күндө баарына чек берүүгө мүмкүн эмес. Сиздер ревизия кылып атасыздар да Нур-Султан, турабы? Ошону айтыш керек. Ачык айтканга убакыт келди. Эшмат ташмат эми чекти бияка башка жака берели депчи. Кайсы жерге барсаң эле айыл өкмөттөрүнүн жанысынан эмелерди ээлеп алган дейт, болду. Айыл өкмөттүн депутаттары ээлеп алган дейт. Мен келгенде да айтпадым, урматтуу депутаттар чекке киришпейли албай эле болот депчи мисалы. Ошону деле 12 жылдан бери токтом көтөрүлөбүз. Жок бизге чек. Кичине элдерди неме кылып турат элек деген. Чек боюнча сүйлөп аткан жерде мен ондо Нур-Султан биздин айыл өкмөтүбүз төрөгабыз эле ошол жерде бир вопрос көтөргөнбүз өзүчө. Мына Зиядын өз дагы билет, мен айтканмын. Bir jaran dagы Кызылабадтан bir адам алган эмес. Жыпромдон алган эмес. 30 адыр башка жерде. Мен айткам 36 чек, майлы. 3-өнү Жыпромдон, 3-өнү Кызылабадтан, 3-өнү 30 адырдан, 3-өнү Караөдөн берип туруп калган кыла бербейсиңер деп айткаммын да, ошо тууралуу. Азыр ошол жерде мисалы үчүн башкалардан сатып алышты. Биз жактан да Кызылабадтар сатып алышты, ошо жер боюнчачы. Анан дагы bir вопрос бар десеңиз, мына биздин Кызылабадка кире бериш жерде сол жагыбызда көпүрөдөн өткөнүбүздөн кийин ямалар бар. Ошол жерде акционго коюлду дейт, акционго койгондо акционду эч ким уккан эмеспиз. Бир айткан 2 миллион деп. Элде 2 миллион акча жок. 2 миллион акча деген айткан. Анан туруңуз. Ошол жерде айтылгандан кийин, ошол жерге кечекеде биз Россияда балдардан угуп атабыз, ошол жерге биздин мына Дүшака деген киши бар, ошонун аялы бир эле ошо катышыптыр. Барып. Нур-Султан келгиче бул иш болгон. Ошол жер 75 миңге сатылып кетти. Ошол жерди мисалы үчүн да мен деле 75 миңге ала алам да. Ошол жерде бизге барганыбызда 2 миллион дешкен. 1 миллион деген. Ал социалдын эмеси 1 миллион деген да. Ушундай жарыя кылган буну айыл башчыбыз айтылган ушул жерде аукцион болот. 1 миллиондон башталат деген да. Анан эч ким турган ошо бюджеттен катыштырып элөдү. Ушуну арзан пул алып коюптур. Ону айткан айыл башчыбыз жок. 76 миңге эле акцион болгон экен. Ошо 1 миллиондон башталат деген да аукциондо. Анан кайтып эле өзүнүн айылдан коюп коюптур да бул адамдычы. Ошо паспортун алып кел деп эле. Onun xazayini başka biri birokçu. Xazayini biri ayıldan ele koyuyor. Aksiyonga koysayımız 15 minge satıyordur, 15 min düşün eldele toplap. Biz aksiyonda uğuzgan. Yok 1 milyondan başlalat degende. Сасбулакта мына WhatsApp'tan бар жоңор көргөнсүңөр, видеолорун көргөнсүңөр, урматтуу туугандар, баарыңар эле. Айта тургандыр айтып каласыңдар нерсе. Бул жерде жанеке эрте жазда экен, күздө трактор менен бөлүп аткан жерден видео менен бизге ташташкан. Биз көргөнбүз. Кимдики даже айыл башчы өзү келген. Ол жерде мен досумун 2022-жылга чейин мына быйыл бүтө турган договору бар. Аренда. Ошол жерди дагы уже алып, биз видеодон тарып таштаганда трактор менен четке бөлүп аткан экен. Биз ошол жерде айтканбыз, мына Талайка Мурк Точи Талайка айыл өкмөткө барам айтканбыз.
Hiç qanday çek жоқ, hiç qanday bölünbeyt, oşol bak kalat degen. Ol hazır bak kimdi kim qanday qilgan hazır dele bilbeybiz. Bölüp koygan. Çek. Çekler satılmasa değil, biri almaydı da. Çekti boşalt berdi oldu. Sağolunçuluk ile nemesi bolboy. Ölgen adam gele tömköp koyboy tiringeren bir cevap bergile aylanayımlar. Kança ile atağız sizlerge. Kança jolu ile atağız. Uşu ak göz kara gözün bardık ile atağız sağa. Kana uşu vaqta şuna olup ketken eke degen masaleni kötörgönüңөр. Kana. Kimin kötördün? Emin manday, aylı hükümet kızmatkerler meselek aytayın. Sizler de anına şu жерге kızmat kılavuz dep keldiңер, туурабы? Оода. Эми сөз түрдө бизге барыш керек беле ушул жерде. Оода. Мына сен эми болгонго мен билишимче bir 3-4 ай болуп калды, туурабы? 4 ай болуп калды. 4 айдын ичинде сен ушуларды көтөрүшүң керек эле, ушу кагаздардын баарын көтөрүп, өзүң кызыгып, şu el менен жолугуп, кандай көйгөйлөр бар деп келди эле Султан келип көрдү. Келди, эми келген десе келсе, көтөрүш керек ошо документтердин баарын. Ошо эгерде мыйзамсыз боло турган болсо, мыйзамсыз болсо деле бериш керек соткочу. Сот ошол жерден карап берсин. Бизге ошону карапайым эле сотко чуркай беришиз. Жок, андай кылабыз. Ошону мыйзамдуу кылып туруп сотко кайрылгыла, сот четсин. Айтып турам, эгерде документтер мыйзамдуу боло турган болсо, мына маселени койгула ошол жердечи мынакей. Эгерде документтер мыйзамдуу болсо, эми суранайын. 2005-жылдары алыныптыр. Алганда ошол жерде токтом менен эмне деп алган экен? Кантип өздөштүрөбүз алганбы? Жер айдап эгинсе кебиз дегенби, же бак кылабыз дегенби? Завод кылалы. Же бир курулуш курам дегенби мисалы? Ошолор бирөөдө аткарылып атты мисалы, айтып турам мен. 17 жыл болуптур балам, 17 жыл. Олардын таги күчтүү болуп атпайбы? Адамдарды сүйлөтпөй атат. Олардын санааны болуп атат. Депутаттардын атынан Оштогу УКМКга да кайрылганбыз. Депутаттардын атынан арыз түшүрүлүп, нашыл 32 гектардын мыйзамдуулугун аныктап бергиле деп туруп кайрылганбыз. Кайрылганда сизге жообун бериштиби? Расиле Зиябдин ошол депутаттардын немеси арызы ошол эле жерде кыскартылып жок болуптур. УКМКга бергенбиз. Мен 1-2 жолу мен чакырганда, барганда анан бизде достук жок экен, себеби архивге тапшырылып кеткен, жеке чыккан адамдардын информациясын бизге бербейт экен. Себеби статья бар экен, 20-70 статья. Ошонун негизинде силерге бергибейбиз. Ошол документ чыкты, алган адам өзү келиш керек деп бизге доступ жок экен. Анан ошол доступ ала албаганыбыздан анан УКМКга депутаттардын атынан бергенбиз. Ошол жерди иликтеп бергиле деп. Бирок акыры былтыр берди, 21-де. 2021-жылы берилген. О келип мына жерди бир sıra көрүп, съемкасын алып кетишкен УКМК. Андан кийин бизге жооп келбеди. Себеби баягы арыз башка адамдын атына болгон үчүн бизге жооп келбеди да. Азыр мында эми азыр бардык ошо тергөө иштерин азыр мына прокуратура өткөзүп берди. Азыр кайрадан прокуратурага кайрылыңыздар. Биз көзөмөлгө алайлы. Анан прокуратура кайрылып бүткөндөн кийин анан сотко өткөзөт. Анан сотто биз киргише албайбыз эми соткочу эми. Ошондо болсо да эми караштырайлы мында. Ошентип ошондо болуп койсок биз дагы 5-6 жыл жүрө берип, же бул пулдулардан ала албасак, болбосо бизде башка жерден жер бергиле. Эмне кылабыз анан? Дагы ушу самтыраган бойдон жүрө беребиз. Ушулар ушу бойдон ыйлап жүрө береби дагы. Жадага да бир нерсени айтып калайынчы. Мына биздин гараж 1 гектар. 2012-жылы айыл өкмөттөн ана архитектурадан келип ушул жерге адамдарга чек берилип, тарт бергенлер. Кийин аэропорт болот токтоп калып, документтер неме алып алып, адамдар өздөрү архитектурага келип тарт берип жүрүп, документи неме болду. Үй салып калып, азыр мыйзамсыз турат. Же трансформацияда да жок. Эми айыл өкмөткө кайрылып атабыз, аны караштырабыз деп атат буларчы. Заниславович, азыр биз жакында Турсбек Молдович менен да кеңешкенбиз. Азыр 102 гектар жерди трансформация даярлап, ал жакынкы күндөрдө Турсбек Молдовичке акимге алып берейин деп атабыз. 102 гектар жерди трансформациялап, именно ушул участок чекке. Ал жерден дагы 27 гектар нол жерден бар. Нол жерде Кызылабадта мечит бар, ошонун тушунан 27 гектар бар. Ошол жерде бул жарандарга берсек болот. Жакынкы күндөрдө районго алып киребиз да калсачы. Просто ал иш токтоп калган экен да, азыр эми жандандырып баштадык. Ал деберсиң мыйзам. Силер мал жактырдан караштыргыңдар, мал жерди. Бул жакты ушул эми дагы ушул мыйзамсызбы деп дагы муну менен бир 2 жыл өтөп, мына бейбечара дагы ушу мына сиздер өзүңүздөр сотко кирише албайсыздар. Кичинекей айыл өкмөт кандай киришет анан сот менен кантип чабышат? Сиздер биздин немебизди билип атсаңыздар.
Эми сотко кайрылгыла деп атабыз да, сотко кайрылгыла деп. Биз кайрыла албайбыз да. Булар кайрылсак укуктуу. Жок, ошону мыйзамдуулугун силер зыян эмес. Биз чыкпашыбыз керек. Айыл өкмөт чыкпайт экен. Өздөрүнө сотко бербейт экен. Анан эми силер чечпе дагы эле ошол бойдон калат экен да бул эми. Эми мына азыр 2 гектар жерди 2 гектар жерди бирөө сатып алды. Сатып алгандан кийин мына биздин чек ошо жака кирип кетти. А эми муну сүрдүрүп салабыз деп. Сүрдүрсө боло береби? Мына бу жака чек берсе боло берет экен. А булар берип атат чекке. А бизге болбойт экен. Кеткендерген айлык фонду документи бар. Токтом чыккан. Жаны менен базарбай чекке берсе болот экен. Бизге карапайымга болбойт. Азыр Жумаканжы ал жер гос актыларды бири-бири накладка болуп калыптыр да, биз азыр мына кадастр менен сүйлөшүп атабыз. Аны эч ким үйүңүздөр кирип сүздүрбөйт. Азыр ошо гос актыларды карап туруп, аныкы буга кирип кеткен, ошо экөөнү эле айырмаласак болду, бул жерде маселе чечилет. Маселе чечилет бар да, бул жерде 2 гектар бир эле адам чекке берип атпайбы деп атат. Жок, аны дагы токтоттук да, кече күнү бүт чаңдап. Кече эле келип кетти кабыл. Сырада мен бөлүп атам. Аны саттырбайбыз. Азыр биздин мына райондун аким Турсбек Молдобекович биз өтө катуу көзөмөлдө кармайт. Протоколду тапшырма берген, Зам аким Баякевич менен биргечи жеринде келип сүрдүргөнбүз. Азыр бул жерден эч ким чек бербейт. Эми азыр Зиян Исламович айткандай, Турсбек Молдобекович айткандай, кичине сабыр кылып турайлы, биз до конца чуркап беребиз. До конца чуркап, Жалил Атамбаевдин жери боюнча сотко до конца барабыз. Просто кичине убакыт керек да, Жумаканжы. Ошон үчүн дагы 2 жыл керек. Мен мына 5 ай болду каттаган. 5 ай. 1 гектар жерде 9 адам эптеп өзүбүз эметип алабыз деп эметсек, ол баягындай гараж эле коду бар эмес. Ошо коду чечилбей ана турат. Алды, шашылып салып алды үйдө. Аркабыз турабыз, эмне болду чечилбей.